Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн атлант деген эмне жана атлант жылып кеткенде кайсыл оорулар келип чыгат, ошол боюнча айтып бермекчимин. Атлант бул баш сөөк менен тулку бойду бириктирип турган омуртка. Биринчи мойун омуртканын аталышы атлант, экинчиси аксис. Атлант менен аксис башка омурткалар сыяктуу бири-бири менен диск менен байланышпайт. Бул омурткалар бири-бири менен булчуң эт аркылуу гана байланышат. Эми атлант ордунан жылып кеткенде кайсыл оорулар келип чыгат? Бул биринчи баш оору, давлениянын көтөрүлүшү, внутричерепное давление, суставтардын оорушу, артроз, вегетососудистая дистония, остеохондроз, протрузия, омурткалар аралык грыжа, ошондой эле жана башка көптөгөн нерв ооруларынын келип чыгуусуна алып келиши мүмкүн. Эгерде сиздерди ушул оорулар көйгөй жаратып жатса, анда биздин атлант ден соолукту чыңдоо борборуна келип, ден соолугуңуздарды чыңдап кетүүңүздөрдү сунуштайбыз.